Бишкекте энергетика тармагында ири эл аралык көргөзмө башталды. Бул жерде бир нече өлкөдөн келген компаниялар өздөрүнүн соңку технологиядагы жабдууларын таныштырууда. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өтүп жаткан көргөзмө кызматташтыкты күчөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө. Ичкелигинин калыңдыгына чейин чыгарабыз. 240 мм квадратка чыгарабыз. Бул алюминдер, меддер болсун. Көргөзмөгө атамекендик кабелдик жана өткөргүч зымдарды өндүргөн заводдун продукциялары тааныштырылды. Анын алкагында бир катар чет элдик компаниялар менен кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлуп, жаңы өнөктөштүк байланыштар түзүлдү. Көргөзмөнүн алкагында бул Беларусиядан келген кабелдик завод менен түзүштүк, меморандум түзүштүк. НЭСК тарабынан азыр бизге дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Жаңы контракт алгангачы, жаңы продукция боюнча ошол алкагында контракт түздүк. Автоматика, энергетика боюнча дагы курулуп жаткан курулуштардын кабелдерин биз бермей болдук. Ошол эле бизде азыр жаңы өнүгүп жаткан солнечный жанакы күн тарабынан алчу энергия боюнча да кабелдерин биз менен түзүшмөй болушту. Эми ийгиликтер жакшы буюрса. Бул аянтча Кыргызстан үчүн гана эмес, ШКОга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы энергетикалык кызматташтыкты чыңдоого өбөлгө түзгөн маанилүү аянтча болду. Кытайлык компаниянын өкүлү катары Кыргызстан энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ өлкө деп эсептейм. Биздин негизги максат тыгыз кызматташып энергетика секторунун өнүгүшүнө салым кошуу. Мындан тышкары жакында Кыргызстанда өндүрүштүк завод ачууну мерчемдеп жатабыз. Бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында биз бул өлкө менен кызматташууну өнүктүрүүгө өзгөчө кызыктарбыз. Көргөзмөдө күн жана гидроэнергетика технологиялары, турбиналар, генераторлор, энергия бөлүштүрүүчү системалары, көмүр казуу жабдуулары жана атомдук энергетика багытындагы жаңы технологиялар сунушталды. Иш чаранын жүрүшүндө катышуучулар 2 күн бою ишкердик жолугушууларды өткөрүшөт. Инвестициялык долбоорлорду жана энергетиканын келечегин талкуулашат. Жаңы өнөктөштүк байланыштарды түзүшөт. Көргөзмөнү басып баратканда эле көп өнөктөштөрдөн сунуштар пайда болду. Бул жерде биздин министрликке тиешелүү дагы бардык ведомстволор катышат. Аларга уже мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Азыр басып баратып эле тапшырмалар берилип атат. Ар бир өнөктөштөрү менен, партнерлору менен тыгыз жумуш алып барып, мындан ары дагы ушул багытта кайсыл багыт менен, кайсыл партнер менен кандай деңгээлде жумуш алып барыш боюнча дагы уже программалар түзүлүп атат. Energy Expo Кыргызстан ШКО 2026-га Кыргызстан, Кытай, Россия, Индия, Беларусь, Түркия жана Вьетнамдан 40тан ашык компания катышууда. Ошондой эле мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, ири энергетикалык компаниялардын өкүлдөрү чогулду. Сүйүн Айтагаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.